карындаштар эле болот экен да, негизинен алып көрсөк. Силерге бир кишинин окуясын айтып бермекчимин. Бул Баткенде болгон окуя. Бир киши айтып берип атат өзүнүн башынан өткөн окуяны. Өзүнүн карындашы бар экен, карындашы турмушка чыгып кетиптир. Атасы өлүп калып, анан апасы бир күнү жүктү жеткирип бер дейт экен карындашыначы. Карындашына барып, баягы апасы менен ызы чуу болуп, барбайм деп, барам деп, анан эптеп макулчулугун берип, анан карындашынын үйүнө барып, могу жүктү апам берип деп, өзү мындай грубый болгон киши экен да, жүрөгү катуу. Анан кийин могу жүктү апам берип деп, анан кирсе үйүнө, карындашы ушундай ызылдап, баягы чуркап, тамак ашын, болгон тамак ашын салып келип берип, коюп, тапкан ташыган, бекиткен акчаларын кайнисиңизине берип, магазинге жөнөтүп, кыскасы ушундай чуркап атат экен да. Акам келди депчи. Анан кийин тамак жасап атат экен, баттан тамагы мындай жакын эле жерде экен. Анан кайнисиңизи кичинекей балдар экен, алар сурайт экен да. Сиздин ушундай агаңыз бар беле? Эмнеге ушул күнгө чейин көрбөдүк? Мен агам чоң иштерди иштейт, чоң иштерди кылат, мага келген убактысы жок. Киши айтат, мен өзүм эчтеке деле иш кылбайм дейт. Болгону мал карайм, ушул дейт. Просто баягы кайын журттун көзүнчө ушундай даражам көтөрүп атат дейт да. Анан бир маалда күйөө балага чалып коет дейт. Күйөө бала: "Атасы келе атасызбы? Агам келип калган экен" деп, то есть күйөө болосу мындай мен аркамда дагы жөлөнгүчүм бар, таянычым бар деген нерсени жеткиргиси келип атат дейт. Күйөөсү деле келбейт дейт азыр жумуштан, аны баарыбыз билебиз дейт. Бирок ага ошону жеткиргиси келип атат дейт. Анан тамак ашты коюп берип, анан кийин ушундай акам деп ушундай даражамды көтөрүп салды дейт. Жүрөгүм кичине жылыды дейт. Анан кайнелери дагы ушундай акасы бар экен деп мамиле кылып калды. Даражам анда дагы жүрөгүм жылыды дейт. Анан чыктым дейт. Чыгып машинама отуруп кетип атып, машинамдын задний видинен карасам, карындашым мен элесим жоголуп кеткиче узатып турду дейт. Анан ошол жерде жүрөгүм булкуп, нервим толуп ыйладым дейт. Бет арчуум ушундай суу жыйладым дейт. Менин аялым бир жолу болсо дагы мени ушинтип узатып турдубу? Жок дейт. Көрсө бул жашоодо эркектер бир туугандын ичинде кыз балдар аябай уюмдуу болот экен да. Ошолорду баалап сыйлайлы, ошолорго жөлөк болойлу. Алар ошентип күйөөлөрүнөн, кайын журтунан зордук зомбулук көрүп, ушундай давление көргөн учурда бир тууган ага инилеринен поддержка күтөт экен да. Ошону берели бир туугандар. Ошондой ташпоор, каттык жүрүк болбойлу. Карындашыбыз, эжелерибиздин үйүнө барып турайлы, зыярат кылып турайлы. Эркек эркектен коркот дегендей, алардын күйөөсү ошондой сестенип